майрамдык эфирибизди улантабыз. Биздер сонун конокторубуз бар. Жакында эле буйруса Бишкектин чоң экрандарынан Бажарики 2 тасмасын көрө аласыздар. Ал жак комедия бардык ушундай 21 декабрдан баштап өлкөнүн көпчүлүк аймактарында коюла баштайт. Ал эми ошол тасма жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн ал жактын ушундай актерлорунда конокко чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто актер, каскадер, комик Шумкар Бейшеналиев. Ооба, жана дагы жаңыдан баштап жаткан актриса десек да болот. Жана дагы телеалып Татуу Садырбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутлантаңыздар менен. Рахмат, бирге. Мен сизди бир жерден көргөндөй болот. Мен да сиздерди бул жака өз үйүмө келгендей эле отурдум, бирок башкача экен конок болгон. Катары келген кандай болот экен? Башкача болот экен. Толкунда көбүрөөк болот экен. Эмнеге деп суроо берелби же өзүң суроо жооп бере бересиң? Ошондой да алып кетеби деп ойлоп атам. Эми алгач бардык Кыргызстанга салам айтабыз. Узук салам, Оңгол менен айтайынчы. Мен ойгон элекмин, ошон үчүн бияка берип атам. Жалпы биздин сүйүктүү 5-каналды, биздин жааматты жана албетте сиздерди биз бүгүн телевидение кызматкерлеринин менен куттуктайбыз. Сизди да куттуктайбыз. Актерлорду да куттуктайбыз. Мен четте отуруп турдум, туура эле. Туура эле. Шуңгар, келиңиз. Баягы Бажарики 1де ушу таластык жигиттин ролун аткаргансыз да. Кайнатаңызды дагы братан деп. Чын эле ушу таластыктарын, ушу мен көп таластык ушундай спортсмен, балбан досторума окшоп аябай сонун аткаргансыз да. Өзүңүз каяктан болосуз алгачкы суроом? Өзүм негизи түйүм Нардындан болот. Нардындан болом, Жумгалдан болом. Бирок таластыктын ролун жакшы отурган эмес. Режиссер ушу айткан болчу да, негизи сен Нардындыкта ойносоң жарашпай калат, сен таластыкта ойно депчи. Негизи Улан Барпиев негизи өзү таластык, бирок Нардындыкта ойногон. Кызыктуу нерселерчи. Мен болсун Нардындык, бирок таласта ойногом да. Ушундай. Жөн орун алмаштырып койгон. Орун алмаштырып койгонбуз да. Биринчи фильмде көрүп алып аябай сонун көрүп күлүп ушундай сонун болгон да. Экинчи бөлүгүндөчү кандай жаңылыктар бар? Экинчи бөлүгүндө сонун жаңылыктар бар. Буюрса. Аябай жакшы жаңылыктар бар, буюрса. Кызыктуу жерлер аябай көп. Негизи кыскача айта кетейин, биз Бажарикинин биринчисинде болсо 5 бажа орусча айтканда приключение, бир приключение болобуз баарыбыз. А мунусунда уже 5 бажа 3кө бөлүнөт да. 3кө бөлүнүп кетчү. 3кө бөлүнүп кетет. Бир бажабыз дагы өзүнчө үйдө болот да, алар кыздар менен үйдө калат. Баткендик бажабыз, калгандарыбыз 5 бажа көлдө баягы атабызды жоготобуз кинодо. Ошондо бешөөбүз чачырап кетебиз. Азыр баягы сөзүбүз кургак болбосун. Ушул фильмден кыскача бир трейлер алып келген экенсиздер. Ошону бир көрүп алсак, андан кийин жолугушабыз. Маегибизди улантабыз. Алыстаңыздар. Бажарики. 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 Аябай сонун экен, биз кызыктык, чындап эле. Ушу баягы забордон секирип түшүп кеткан жер сонун болуп тур. Айтыңыздарчы, ушу тартылуу учурунда кандай кызыктарга калдыңыздар? Кызыктар аябай көп болду. Болгондо дагы айтып кошумчалап кетейин. Экинчи бөлүгү кереметтүү биздин Берметибиз Ысык көлдө тартылды. Анан Бермет ушундай свадьба, үлпөт той деген дагы аталыш бар экен. Эмне үчүн? Себеби дегенде атабыз менен апабыздын кинодогу экөөнүн деген ушундай үлпөт тою болот кайрадан. Бирок менин билишимче режиссер Амантур Байке деген 1 эмес 10 жолу 100 жолу сценарийди өзгөрттү окшойт. Азырынча бизге дагы сыр аягы. Аны азыр аягын айта албайбыз. Кызыктар көп болду. Мисалы эми деген Шумкардын образы аябай бардыгына жакты. Анан кийин өзгөчө образ да, баягы спортсмендин. Шумкардын
аткарып жатканда кызыктар аябай көп болду. Ошодон айткылачы эми. Ооба, бул деген чындыгында бардык топтон бир эле киши ушу Шумкар болуш керек. Өзүнүн мындай жашоосун курмандыкка чалды десек деле болот да. Себеби дегенде октябрь айында өтө сук болот экен көлдө. Кечинде аябай сук болот экен. Шумкар саат 11-де 12-лерде тартылып аткан болчу, билем. Аябай сук. Бул болсо, ал кинодо болсо тасмада ооруп жаткан болот. Анан кийин көлгө маскасын кийип алып түшөт. Ал жакта да өзүнчө юмор, Анан кийин бажалар отуруп сүйлөшкөндө бул таластык биринчи жолу көлгө барып, көлдү көрүп суктанып, баягы тойбой атып, түнү дагы түшүп аткан жерде аткарат, эпизоддор бар. Ал жерде болсо баягы Шумкар 20 жолу сууга секирди окшойт, Утурум дубль деп атып тоңуп калды. Биз бул жакта тифаль кайнатып отурабыз, кайнак суу кармап, халат, чоң пледтерди, бутуна ботинкелерди, жылуу носкилерди дегендей байпактарды бардыгын шапкелерин көтөрүп отурганбыз. Ошол жак аябай Шумкар ооруп калдың окшойт кийинки күндөрү. Анан кийин Шумкарга мындай бир суроо берип атат. Баягы Джеки Чандай болуп, дублёрсуз бардыгын өзүңүз аткарган турбайсызбы деп. Ооба, бардыгын аткардым. Анан чындап эле ооруп калган жоксузбу? Баягы бир сентябрь айында эле көлгө түшүш мүмкүн болбой калат. Күндүзүчү. Анан түнкүсүн өтө эле бузда. Негизи баары жакын досторум, ушу кыздар, балдар баарыбыз баары жардам беришти. Мен сууга түшүп атканда чындыгында эле тоңуп калдым. Эртерээк тартып качы режиссер да Шумкар үшүбөй деп коет, бетин минтипсем болбой атат. Бетин көздөрү минтип эле мындай жабылып ачылып эле болгулачы эртерээк тартсалып чыдап тартылдык. Анан эң эсте каларлык нерсе өртөнгөн жерим бар. Мында чыркап жүрдүңүз го? Картошка алып күйүп аткан жерим бар. Анан кызыктуу жери баягы картошка күйүп кетти да. А мен жамбашым эме там калыптыр, соляркачы. Анан шортуңа чуркап барып эле чечип ийсем, балдар болсо, жамбашым күйүп атат деп мен байкаган жокмун анычы. Жамбашым күйүп тур, чапсаң огуш битер, жалындап калган жамбашым күйүп калды. Чындап эле. Отура албай жүрдүм. Ооба, биз кыздар менен өзүнчө бир коттеджде жашап атып, анан кийин эртең менен булар деген таң камалакка чейин тартышты. Анан биз деген эртең менен тамактанып атып, кыздар апабыз менен өзүбүзчө тамактанып атсак, келип калды. Келип эле анан кийин мындай кебетеси башкача да. Бир бинттерди көтөрүп отура албайт деген сыяктуу. Мындай баса албайт. Анан кийин туруп эле жамбашым күйүп кетти десе башкача болдук да, кандайча десек эле анан түшүндүрүп калышты. Ушундай Шумкар өзүнүн жашоосун курмандыкка чалды бул тасмада. Айтсаңыздар, ушу кинодогу образ менен жашоодогу образыңыздар дал келдиби? Жашоодогу образ меники, мисалы мен Ысык көлдүн келини болуп ойнойм. Төртүнчү кызысыз. Мен деген ооба төртүнчү кызымын. Атым Бурулсун. Менден кийин бирок кайра эле кыздар төрөлө берет. Үй бүлөбүздө Улжан, Улкелсин деген. Анан кийин менин образым кээ бир учурлар болуп кетет, дал келип кетет. Бирок мен деген Кайсы учурлар? Ушунчалык күйөөңүздүн мындай жиннеттеген подкаблучник мындай айтканда. Келечекте андай жубай болгум келбейт. Бирок билбейм, маанайда көрүп коебуз да кээде. Анан кээбирки учурлар окшошуп кетет. Мындай бир аз мүнөзүм жашоодо мындай катуу, кээде корс сүйлөп коюшум мүмкүн, терс мындай карап коюшум мүмкүн. Ошондой бир учурлар окшошуп кетет баары бир. Меники деле окшош жерлери бар. Кайсы окшош жерлери? Мен борчукмун. Спортсмен, мисалы, өзүм чындыгында тренировка кылам, машыгабыз. Тамак көп жейт, жашоодо, кинодо дагы. Азыр эле жейт. Көп жейт өзү. Чогуу отуруп алып жейбиз. Мен порциямды кошо жеп салдыңыз. Меникин деле ошентет баягы түштөнүгө түшкөндө да. Кинодо ушундай элге ушундай болуп калыптыр да, негизи сен тамакты чын эле көп жейсиңби деп эл кандай түшүнөт билбейм, бирок кино сценарий ошондой жазылган. Спортсмен бала тамакты көп же деп мен аны атайлап жебейм эфирде. Курсагым ток эле жүргөн баламын. Бирок кинодо сценарий ушундай жазылып калыптыр. Ошону көбүрөөк жеш үчүн мындай сизди ачка кылып турган ролго кой беришсе керек. Же тоюп турсаңыз деле дагы көп жеш. Же деп мени мындай резина элестетет окшойт ашкадан. Же дей эле дей берет Аман Турбай экөөбүз, режиссерубуз. Кайра жегенге туура келет.
ошо кинонун биринчи бөлүгүндө биздин телегөрүүчүлөрдүн көбү мындай тарынып калыптыр да, эмнеге Баткен обласу жок, эмнеге кошкон жоксуңар деп. Экинчи бөлүгүндө барбы? Биринчисинде эң арткы кызы Баткен десе тиги таң калып калыптыр. Демек бар экинчисинде. Биринчи бөлүгүндө деле бар. Биринчи бөлүгүндө эң кичүү менин тасмадагы сиңдим Баткенге турмушка чыгат. Экинчи бөлүгүндө бар, буюрса, алар деген экинчи бөлүгүндө биздин үй бүлөбүзгө Кошулат. Кээк алып келишет. Биринчи бөлүгүн толуктап турабы же кызыктуу жерлердин баарын айтып салам. Айтып салдым. Айтпайм болду, сурап алганда. Тамаша. Окуя уланабы же болбосо кайра кандай болот? Экинчи бөлүгүндө. Экинчи бөлүгүндө окуя аябай жакшы болот. Мисалы, жана айтып кетпедим, 3кө бөлүнөбүз депчи. Мисалы, кыскача эмне болуп бөлүнгөнүн айтып эле коеюн мындай. Мисалы, Жалал-Абадтык менен Оштук бажа, алар өзүнчө бөлүнүп кетишет. Анан Көлдүк менен Нарындык өзүнчө бөлүнүп кетишет. Атабызды издеп биз бияка кетебиз деп. Атабыз как всегда ортодо калып калат. Мен тарынып болсо эмне бөлүнүп атасыңар, мен ушул жерде калып каламбы деген жери бар да. Анан ошентип бөлүнгөнүнүн себеби да бар, философский жерлери бар. Ошон бөлүнбөй жүрөлү, жолуңардан адашасыңар деп. Ар бир приключенияда капкандарга түшөт, мисалы. Мындай оор ситуацияларга туш болот да. Мен дагы туш болом, аякта ууру жөнүндө маселеси бар, уурдаса эмне болуп кетет. Бөлүнбөй жүргүлө. Иманга чакыруу, беримдикке чакыруу. Юмордун артынан сөзсүз түрдө мораль бар да. Мындай ойлоно турган жерлери бар, терең баягы ойлор жакшы да. Бизге таасир калтыруучу нерселер көп демек. Ооба, тасмада терең ойлор камтылган. Анан кийин экинчи бөлүгүндө биз ысык көлдүк үй бүлө чакырабыз, бардыгын көлгө эс алып кеткиле деп. Ушундай биз чакырып, анан кийин ошол жакта сонун Шумкар айткандай приключениялар башталат. Жакшы, баягы фильмдечи бардыңыз. Биздин убактыбыз соңуна келип аткан экен. Сиздерге рахмат. Дагы жолу тартап болду. 21 декабрдан баштап чоң экрандардан көрсөк болот. Канчасына чейин болот? Ооба. 21 декабрдан баштап мен ойлойм биринчи бөлүгүн эле болгондо дагы 2 жолу прокатка чыкты. Бул сөзсүз түрдө демек бүйөрбандарга, көрүүчүлөргө жакты. Демек экинчи бөлүгү дагы балким бата кылып коелу 10 жолу прокатка чыксын деп. Улана берет. Рахмат, келип кызыктуу сонун куруп бердиңиздер. Таптыга да рахмат. Бул жакта эфирде бир буту гөлдө. Эфирде эле гөлгө кетип атчы. Биздин эң мыкты, биз сыймыктанган биздин татежекебиз бүгүн биз менен. Чоң рахмат сиздерге. Шумкар, сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Сонун аткарасыз ролдорду ушуңуздан жазбаңыздар. Ийгиликтер болсун. Келип туруңгула. Келип турабыз. Сен менин дүйшөмбүнү көрүшөбүз. Рахмат.